Кыргызстанда интернет-троллинг шайлоо алдындагы эң күчтүү саясий куралдардын бири болуп саналат. Бул тууралуу кесиптештер бир нече жолу жазып келишкен. Fact-check KG редакциясынын кызматкерлери бардыгын өз көзү менен көрүү үчүн троллдор фабрикасына жумушка орношууга аракет кылышты. Бирок бир топ кыйынчылыктар пайда болду. Анткени троллдор фабрикасына көчөдөн башка адамды киргизишпейт. Тааныш аркылуу да киргизе алган жокпуз. Бирок троллдор кантип иштери тууралуу айтып берүүчү адамды таба алдык. Булактын сөзүнө таянсак, фабриканын модели примитивдүү. Токтолуп айтканда, бир адам 5 фейк аккаунтту түзүп, комментарийлерди жазып, постер менен бөлүшүп турат. Троллдор фабрикасында акчага муктаж, жаш кыздар, балдар, студенттер иштешчү экен. Бирок кийинки маектешибизден кийин азыр мындай фабрикалар башкача иштей баштаганын түшүндүк. Учурда офлайн фабрикалар эскирип калыптыр. Акчасы көп партиялар же талапкерлер эми автоматташтырылган жана өзүн өзү жок кылуучу фейк аккаунттары бар фабрикалар менен иштешет. 2020 жылы парламенттик шайлоодо өлкөдө партиялардын бири ушундай фабрика менен иштеген. Бул үчүн партия болжол менен $350 000 акчасын короткон. Маалыматка ылайык, фабрикада 15 адам иштеген. Бири софт жазат, экинчиси техникалык тапшырмаларды, үчүнчүсү башкаруу менен алектенген. Алар ар кайсы шаарларда жайгашкан. Бул программа күнүнө 150-гө жакын фейк профилин түзүп турган. Боттор зарыл болгон учурда күнү-түнү иштеп, өз алдынча комментарий жазышчу. Бирок бир суткадан кийин бул аккаунттар өчүрүлүп, ал эми жазган бардык комментарийлер сакталып калчу. Белгилей кетсек, бул программа өз алдынча терс жана позитивдүү комментарийлерди жазууга жөндөмдүү. 15 кызматкердин ичинен 3-өсү супервайзер. Алар жумушчуларды, атандаштарды каралоого багыттап турушат. Булактын айтымында мындай революциялык санариптик бот фабриканы мекеним Кыргызстан партиясы колдонгон. Ошол себептен партиядан талапкер болгон Мирлан Бакиров жана Эльнура Алканова менен байланыштык. Учурда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы болуп иштеп жаткан Мирлан Бакиров бул тууралуу маалыматы жок экендигин айтты. Анткени ал шайлоо учурунда партияны жетектеп, аймактарды кыдырып, программасы жана талапкерлер менен тааныштырып жүргөн. Я не владею, почему? Потому что я возглавлял партию и агитировал по регионам, ознакомил программа и кандидатами. Эльнура Алканова болсо башка талапкерлер үчүн жооп бере албастыгын билдирди. Бирок ошол эле учурда партия мындай фабриканы колдонгон эмес деп да кесе айта алган жок. Другие члены партии, например, они у себя в штабах, например, кто-то за город отвечает, кто-то там еще за какой-то район отвечает. Как они вели свою работу, я не в курсе, потому что я туда пыталась не вмешиваться. Любой человек мог это сделать. Любой мог сделать. Просто я не могу говорить, что могли сделать, но я не могу и не говорить, что они ничего не делали, потому что я не видела, как они работали. То, что не видя, я не могу однозначно говорить, что они что-то вытворяли. Но также не могу защищать в том числе их, понимаете? Биз тирүү троллдор менен сүйлөшкөндө алар жасаган иштери үчүн уяларын билдиришкен. Бирок ботторду жасаган автоматташтырылган программа менен иштеген фабрикалар абийир, уят дегенди түшүнбөйт.